Атайын мынакей биздин ырчы аткаруучуларыбыз Кыргызстандын 7 аймагынан Борбор калабыз Бишкек шаарынан келип аткан болсо, Гүлмира Макелек кызы атайын Кытайдан келип отурат. Кытайлык кыргыз боордошубуз. Өзүбүздүн кыз, тосолуңуздар. Андемсе сиздер үчүн мына элдик ыр деп аткарып жүрөбүз. Кыздын ыры деген ырды ырдап берейин. Кабыл кылыңыздар. Жигиттин гүлү сен болсоң, жибектин гүлү мен болсом, айтылган сөздүн маңызына жакшылап ой жигит ойлонсун. Ойлосом ойдо турасың, оюңду жигит бурасың. Ойлоп бир сени ырдасам, оюңга эле шылтоо кыласың. Ак көйнөк кийсем жерчиет, айылымда балдар көп жүрөт. Акылга туура келбесең, алардын калап ким сүйөт. Көк көйнөк кийсем жерчиет, көчөдө балдар көп жүрөт. Көңүлгө туура келбесең, көрүнгөнү жан делегим сүйөт. Көңүлүң сүйсө ойлогун, көп созу уят болбогун. Колуңду сунуулар ким десең, көпөлөгү аткеле конбогун. Колуңду сунуулар ким эже көпөлөгү аткеле конбогун. Комузга койгондо микрофонду алыс коюп атасыңар, комузгачы, ошону алыс болуп калып атат, э? Анан сен ошол биздин ошол Кытайда жашаган туугандарыбыздын ырларынан комуз менен билесиңби? Же ушул ырды эле даярдадың беле? Ушул элерди Мага кызык болуп атат да, ошол жакта дагы элдик жакшы ырлар бар да. Балким Ошолорду ырдап чыксаң бизге да кызык болмок эле да. ошо мурдагы 80-70 жылдардагы ырлардан дегендиктен ушуларды даярдагам. Болбосо даярдамакмын. Билем, бирок мындай азыр неме эмес да. Даярдасың, э? Бышык эмес даяр. Сен бирок комуз менен эмес, эстрада менен ырдап жүрөсүң, көбүнчө. Эстрада менен деле, комуз менен деле, көбүнчө эстрадага. Бак. Жакшы, ийгилик болсун. Гүлмирага ийгилик. Ушул Кытайдан келген кыргыздардын мага ошо экөө чыкты, жана Жоломан да чыкпадыбы? Ооба. Тырышчагыңар аябай жагат да, ошо бизге караганда. Сиздер көбүрөөк изденип багы алыста өзүңдүн баягы элиңди билген келсе алыска көп бар дегендей кусалык булар да билинип турат да, Кытайдан келген кыргыздардын тырышчагы, изденүүсү аябай жагат. Эми Кудайым буйрса да ийгилик силерге дагы кийинки финалдан жаңы жакшы ырлар менен күтөбүз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сонун же? Гүлмира аябай бизге кыргызга таанылып бара жаткан ырчы кыздардан, Кытайдан келсе дагы, мен кийинки кезде Кытайдан келген кыргыз боордоштордун биздин өзүбүзгө окшоп ырдап бара жатканына сүйүнүп атам да. Мен эсимде 93 жок, 88-89 жылдарда биринчи Айнура деген ырчы кыз келген. Камбарханга, Ошол кыз Кытайдын акценти менен, Кытайдын үнү менен ырдачу.
башкачардачы чаңкылдап чоңкулдапчы анан булар ошолор менен жүрө берип ушундай сүйлөп кала турабы кыргызча сүйлөп алса деле чаң чуң этип аткандай угула берчү да анан бара бара биздин ногубузга биздин агымыбызга биздин ыргакка түшүп баратасыңар да ошондой керек болсо бул жерде жүргөн кыздардан дагы уккулуктуу үнүң менен ырдадың Азамат ушул аваздын бир табылгасы болуп каласың деп ишенем бар бол Абдан жакшы пикир. Абдан жакшы пикир. Гүлмира, чыгармачылык ийгилик бар бол. Рахмат.